Саламатсызбы? Даңдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн мен творожный торт жасайм. Андыктан мени менен чогуу бирге болуңуздар. Эң биринчи 5 жумуртканы чагып алабыз. Bir чымчым туз, 250 грамм шекер салабыз. Жана миксердин жардамы менен 3-5 мүнөт жумуртка агарып, көйрүп чыкканча чалып алабыз. Эми 200 грамм эленген унга 12 грамм разрыхлитель жана 75 грамм какао кошуп, жакшылап аралаштыра алабыз. Андан кийин 220 мг сүткө 100 грамм сливочный май кошуп ысытыш керек. Отко коюп коебуз. Эми сүт ысыганча жумурткага un менен какаону 2 бөлүп кошуп аралаштырабыз. Ылдыйдан өйдөн көздөй аралаштырабыз. Сүттү ысытып алдык. Кайнатпайбыз, жөн гана ысытып, майы эригенче ысытабыз. Эми камырга ысык сүттү куюп, дагы бир жолу жакшылап аралаштырабыз. Даяр болгон камырды эми формага куюп, алтын ала духовканы 180 градуска коюп иштетип койдум. Ысык духовкага салып 25-30 мүнөт бышырабыз. Бисквиттин бышканын жыгач таякча менен текшерсе болот. Эгер кургак болсо, демек бышты. Эми духовканы өчүрүп 1-5 мүнөткө эшигин ачып коюп коебуз. Бир аз муздагандан кийин формадан чыгарып, толук муздатып алабыз. Эми бисквит толук муздаганча кремди жасай беребиз. Кремге 350 грамм творожный сыр керек. Эки 200 грамм шекер. Бир аз аралаштырып, шекерин эритип алабыз. Андан кийин 350 мл майлуу каймак керек. Майлуулугу 33% кем болуш керек. Сливки 350 грамм чогабыз. Эми миксердин жардамы менен коюланганча 2-3 мүнөт чайып алабыз. Бир аз коюланды. Буга эми
творожный сырды кошобуз. Эми дагы 1-2 мүнөт чалып аралаштырабыз. Кремimiz даяр болду. Кремimiz творожный болгондуктан бул жерде 300 грамм быштак, кремдин жарымын бул жакка кошобуз, жарымдан бир аз азырагын бул торттун ортосуна кетет. Жарымы торттун бетин кооздогондо. Тортты чогултардын алдында үчмөлкө бөлүп алабыз. Башында бир аз көтөрүлүп калган шапкасын тегиздеп кесип салабыз. Торт кургак болбош үчүн бул жерде мен кадимки эле кофе тез даярдалчу. Ошол менен бир аз дымдап коебуз. Же болбосо сууга шекерден кошуп, таттуу кылып, сироп кылып бир аз намдап койсо, торту жумшак, намдуу болот. Торттун бетине жабыш үчүн бул жерде 100 грамм шоколад жана 50 грамм сливки. Урматтуу достор, эгер ушул видео сизге жакса, пайдалуу болгон болсо, анда каналыма катталыңыздар, класс басып, комментарий калтырыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.